Сокулуктан жакшы местоположениедан ушул үй сатылат. Жакшы жери мынакей жолдору кенен асфальт. Бул жерде бир мектеп жакын, бул жерде экинчи мектеп жакын, природный газ бар экен туугандар, суу, керектүү документтери. Болгондо да бул ой участок, көчө тараптан 2 дарбаза туугандар. Чыксаңыздар мечет, бул жерде мынакей центральный жолдун өйдө тарабында жайгашкан. Сатылуучу үй Сокулукта жайгашкан. Сиздер баруу үчүн туугандар Сокул центральный көчөсү жана Алматинский көчөнүн кесилишинен өйдө карай жүрсөңүздөр, ушул Алматинский көчөдө жайгашкан. Центральный жолдун өйдө тарабы болот. Ориентир бул даам деген стоматологияга ориентир алсаңыздар болот туугандар. Алматинский көчө менен туугандар өйдө карай келе берсеңиздер, жолдун чыгыш тарабынан мынакей могу жашыл крыша үйдү көрө аласыздар. Өтүп кетсеңиздер эле бул жерде мынакей мондай мечет бар. Ушул мечитке жетпей, күн чыгыш тараптагы мына бул угловой участоктогу үй, бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үй болуп калат туугандар. Анан участоктун чек арасы боюнча айтсак, түштүк чек ара мынакей могу пескалок бүткөн жерге чейин, бул жолго чейин болуп, түндүк чек арасы болсо Тилкочтон Жашыл заборун жакындатып көргөзүп кой. Ошол Жашыл заборго чейин, пескалоктон болгон забор бүткөн жерге чейин болуп калат экен туугандар. Мынакей бул үйдүн түштүк тарабынан көрүнүшү туугандар. Бул жагында бир дарбаза, экинчи дарбазасы, көчө тараптан забору, жол деле кенен асфальт туугандар, караңыздар. Электр энергиясы, прожекторлары деле бар экен. Природный газ бар, аны киргизип алуу керек. Мынакей могу жактан трубасы өткөн. Мектеп бул жакта бирөө, анан бул жагында дагы бир мектеп, бала бакчалар, мечит, мынакей чыксаңыздар эле мечет бар экен туугандар. Анан бир жүк ташуучу машина менен алектенгендер же бир трактор техникаңыздар деле бар болсо, көчө тарабы деле мындай кенен экен, мындай коюп койсоңуздар деле болчудай көрүнөт туугандар. Участогунун аянты 420 туугандар, 4 сотуктан көбүрөөк. Бул жерде 63 квадрат метр болгон үйү. Андан сырткары арт тарабында сарайлары, могу жерде да мондай бош жери, аркы төрүндө гаражы, алды тарабы стяжка болгон туугандар. Бул жагында кошумча курулуштары, аларды да видеонун жүрүшүндө көргөзөм сиздерге. Биринчи жолу үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Полдор жыгачтан болгон пол туугандар. Кире бериш. Бул жерде бир мондай кладовкасы. Отопление, паровой отопление, батареялар полный орнотулган. Керектүү документтери бар экен туугандар. Түз кирсеңиздер, бул жерде дагы бир бөлмөсү. Котел орнотулган, бул жактан раковина орнотулган туугандар. Бул жерде да ушундай чоң бөлмө, чыгыш тараптан, түштүк тараптан терезелер, отопление, батареялар, жана ошондой эле төрүндө дагы бир бөлмөсү жайгашкан. Бул үйдүн чыгыш тараптан көрүнүшү туугандар. Андан ары гараж, бул жакта мондай сарай. Бул жакта дагы сарайлары, негизинен кой, уй жана башка бир нерсени алектенсеңиздер болчудай көрүнөт. Бул жак тооканасы окшойт. Негизи угловой участокто жайгашкан. Кааласаңыздар, малга өзүнчө могу жактан деле заезд кылып койсоңуздар деле болчудай көрүнөт. Негизинен 2 дарбазасы мекен. Бул жагында бир дарбаза, ары жагында жана экинчи дарбазасы да бар болчу. Бул экинчи дарбазаны өзүнчө мал киргизип чыгарат окшойт туугандар. Баасы болсо $70,000 сурап аттыр, дагы реальный клиенттер менен саудалашууга сүйлөшөбүз дейт. Эсин номер 0501 24 55 55 0501 24 55 55.